Дени сак улут өнүккөн мамлекет. Ишемби күнү Борбордун 4 районунан 400 бала кышкы спорттун түрлөрү менен машыгып келишти. Тажи вирусу жылда өтчү иш-чарага тоскоолдук кыла алган жок. Тескерисинче өспүрүмдөрдүн таза абада каалашынча ойношуна шарт түздү. Эле соңкема жакты. Бияка келгенде сразу эле көңүлүм көтөрүлүп дегендей. Ар бир бала мүмкүнчүлүктөрүнө деңгээлдерине жараша оюндарга катышты. Мисалы Муса Рахманберди уулу 4 жылдан бери лыжа сүйүүчүлөр үчүн уюштурулган жарышка келип жүрөт. Ар дайымкыдай эле тепкени жаман эмес. Эң негизгиси ыкмалар. Эң көбүнчө бутка, колго, денени туура баланс деп коет, ошо балансты белгилеп тепкенде эле бул оңой эле тезирээк үйрөнсө болот. Келгендердин дээрлик баары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жана мектеп-интернаттарынын, балдар үйлөрүнүн жеткинчектери. Алар иш-чаранын алкагында ыр бийге да күбө болушуп, ысык чай менен тамак аштан даамсызышты. Бу балдар үчүн эң жакшы нерсе. Казыр деген мен жана айтып кеткендей, ар бир кыргызстандыктар казыр кичинеси болсун, жашы болсун, орто жаш болсун, бүт баары спорт менен заниматься этип көп убакыттарын спортко бөлүп атышат. Бул биз ушуну колдоп, ушу жакка алып келгендерибиз бул абдан жакшы деп ойлоп атам. Бул иш-чара бардык жарандарды спортко үндөйт. Себеби ааламды каптаган тажи вирусунан иммунитети жогору жарандар каза тапты деп айтуу кыйын. Бардык орунду спорт менен машыгып, денени чымыр кылуу менен жеңүү болот. Ушу дене тарбия менен биздин шаардын бала бакырачысынан баштап мектептердин бүтүнчүлөрүнүн баарын ушу спортко тартуу. Дене тарбиясын азыр күчөтпөсөк, мына оору көрсөттү. Канчалык денебиз чың болбосо ошо ооруга дартка жакын болот экенбиз. Ошон үчүн биз дагы мэриянын атынан, өзүбүздүн башкармалыктан канчалык көп балдарды ушундай тоого алып чыксак, лыжа менен заниматься этсек, сноуборд, канча лыжанын көп түрлөрү бар, ошону тартканга аракет кылып атабыз. Мына жакында эми марафондорубуз башталат, велопробегтерибиз башталат. Ошолорго шаардын тургундарын баарын чакыралы деп атабыз да. Бүгүнкү күндө калаада жашаган 1 миллиондой адамдын 20-25% гана спорт менен машыгат. Мындан улам бул сыяктуу иш-чаралар такай уюштурулуп турса, дени сак улутту калыптандырууга чоң өбөлгө түзүлөт. Айпери Самат кызы, Тынчтык Гүлбаев, Нью ТВ.